Так, бусында ремень обязательно тағып жүргілеу, достар. Ремень жоқ таққан қол немеге айдаған қол бойды. Совсем противопоказано. Вообще пушка тұрмай ғой. Жақшы екен машина. Спорт режимінде бар да бұда. Так, спорт режимінде өшіреміз. Камерасы жоқ бұл заднее виде. Жоқ. Ошалысы жаман екен да. Айнектер полностью айнек. Камераның да керегі жоқ деп қой. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Кутмандуу кушак күнүңүздөр менен бүгүнкү видеодо сизге япошканы тартуулагым келип атат. Сол машина экен, карасаңыздар. Дөңгөлөктөрү сонун экен, жалтырап. Сиденьялары андан сонун, руль оң жакта. Бирок силерге бул машинаны эмес, мен силерге бул доставкага ылайыктуу ушул машинаны сунуштагым келип атат. Вот это поворот! Достор, ким доставкага иштегиси келип атса, ушул машина менен иштесеңиздер ылайыктуу доставкага өтө. Бул 2000-жылкы, объему 1.5, автомат коробка, full cargo. Силерге бир сыра көргөзөйүн по кузову. Дөңгөлөктөрүн айтсам, кышкы дөңгөлөктөр салынып турат, бирок летнийлери даяр, летнийлер менен кошо аласыңар. Так, бул машинанын руль оң жакта. Так, мындай наклейкасы бар экен. 13-чү регион. Так, анча-мынча бар. Мындай по кузову минустары, бирок в целом на ходу машина. Ачыкчы мындай экен. Пробеги 246 000. Так, ABS күйүп калыптыр. Радиозу иштейт экен. Радиозу бул жакка диск салынат экен, CD диск. Бул жакка кассета салынат экен, обычный. Кондер иштейт экен. Кондердун иштетип көрдүк. Аварийкасы. Если заправка деле кылбай койсоңор иштейт го деп ойлоп атам кондерду. Так, достор, мына астыңкы сиденьялары, рулю, коробкасы бул жерде, билесиңер. Оталып турат, жүрөт, жакшынакай на ходу машина. Так, арткы эшиктери көрүп атасыңар. Арт жагынан сүзүлүп жазалыптыр тетиги жери. Сиденьялары бул жакта мындай ровный пол болуп калат экен, алып чыкса. Как обычно, мындай адамдарды отургусу болот да, отургучтарынчы. Так, бул жак эшиги мындай. Көрүп атасыңар. Сөзүнүн кыскасы, машина 2000-жылкы, объему 1.5 автомат. Сатыла турчу базы 300 000 деп атат, бирок торку капота келип көргүлө машинаны. Машинаны көрдүңөр, бардыңарга тааныш машина. Оң рулдуу, японский, япошка. Грузовойго доставкага иштесе болот. Же мындай эле өзүңөрдүн жумушуңар менен айдасаңар болот. Мен оюмча жакшы вариант го деп ойлоп атам. Экрандагы номерлерге чалып сүйлөшсөңөр болот. Бул видеого лайк басып, комментарий жазып калтырып койгула астына. Бул видео менен бөлүшүп койгула. Чоң рахмат көргөнүңөргө. Достор, силерге автосервис Золото Прону сунуштамакчымын. Бул жакта азыр акция жүрүп атат. Шиномонтаж 1200 рубльдан круглосуточно иштейт. Метро Щелковода, улица Бирюсинка 1/18 строение 26-да. Андан тышкары кузовщик, маляр, автоэлектрик, кадовщик жана замена маска бар. Байланыш телефондор аркылуу маалымат алсаңыздар болот.